Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 24 февраль чоң алайда Тарат Қорғанда бақ дават семинарларын өткөрдік. Мына еме артқа қайттық туғандар. Мына Тарат Қорғанда дағы чоң алайда дағы жер аябай көп екен да. Отырғызам десек, шулардың бардығын бақ қыла тұрған жер аябай көп екен. Бұл жерге баяғы эле ошол илим менен тажрыйба жетишпейт экен да. Илим менен тажрыйба. Мына ушул Чоң Алай районунун бардык тың чыкма кыйындарын бардыгына ушул бир сунушум. Ушул жок эле дегенде 10 бала быйылкыга даярдаңыздар. Ошол эң биринчи математиканы билген бала болуш керек, англисчени түшүнгөн, билген бала болуш керек. Анан биологияны. Ушул балдарды окутканы жөнөтөлү. Турцияга, Измир шаарына жөнөтөлү 10 баланы. Бул агроинженерияга келсе, ушулар мына ушул Чоң Алайдын бардык жерлерине мына бош жаткан караңыздарчы. Канча 100 000 деген гектар жерлер бош жатат. Мына жер деген ошончо. Жер деген ошончо. Мына мен айткан сөзүм бар, билесиздер. 4 эчкини 400 гектар жерде кууп жүрөбүз да. Мына караңыздар, кандай чоң эбегейсиз жерлер турат. Ушулга бизге акча бар бизде. Бизде каражат бар жок жетиштүү, алхамдулилла. Бизге болгону ушул тажрыйба жок болуп атат да. Мына караңыздар, мына кеткен эле талаада. Мына мен бир эле жагын көрсөтүп атам. Мындай жерлер Чоң Алайда өтө көп. Мына азыр Ошко чейин канча 400 километр жүрөбүзбү? Элестетип көрүлө, Ошко чейин 400 километр канча миллиондогон гектар жер бош жатат да. Эчтеме эгилбейт, эчтеме себилбейт, бош эле жатат. Анан кантип анан кийин ушул жерлерди көрүп, башка бирөөлөр кантип кызыкпасын, айтат, бош жатат жерлери. Эчтеме кылбайт. Бардык ойлонот, бардык мамлекеттер ойлонот. Ушундай ойлорду келтирбеш үчүн аракет кылыш керек. Мына көрүп атасыңар, мына жакта мына өсүп атат. Мына ушундай эле мөмөлүү дарактарды, бадалдууларды бар жокту отургузсак болот. Көрдүңүзбү? Кандай эбегейсиз чоң жер жатат. Бир дагы иштетилбейт. Мына бул жагында да жатат, бул жагында жатат. Мына Чоң Алай районунун акими ушуга пикир кылыш керек, ойлонуш керек. Ошол жандагы эки замы ойлонуш керек. Канткенде мына ушул жерлерди биз иштетебиз. Канткенде ушул суу турат, жанында суу турат. Мына ушул жерге бардык жерге гидротаран менен суу чыгарса болот экен. Насос койсо болот бул жерге. Бардык жолдору бар. Эч кандай маселе эмес суу чыгарыш. Мына көргүлө. Бул жагы да бош, бул жагы да бош. Бул эми башталыш эле. Азыр биз канча тарта алат элек? Көп болсо 5 минут тартабыз, көп болсо 10 минут тартабыз. Калган жерди биз тартып көрсөтө албайбыз да. Ал деген уже многомиллионный сотиктер жатат. Неосвоенный земля лежит, неосвоенная. Мына ушул жерлердин бардыгын малина бак кылыш керек. Ушул жерлерге карагат бак кылыш керек. Калина, клюква, ежемалина, голубика, черника, черемуха, облепиха, мисалы үчүн. Чырканактын сонун сортору чыккан дүйнө жүзүндө. Мына ошолорду пикир кылып алып келиш керек. Ушул жерлерди мына эгерде Чоң Алай бардык жерине ушул ягодный кылып эгип ала турган болсо, бул деген бир 100 заводду иштете турган сырье чыгып турат да бу жерде. 100 завод, 100 бар го, 100 завод. Элестетип көргүлө, ар бир заводдо 1000ден иштей турган заводду иштете турган потенциал пайда болот да. Жок деп эле отура берет биздин чоңдорубуз. Асманды тиктеп качан ак үйдөн пул келет экен деп, качан бирөө карыз бере коет экен деп. Жок, ондой токтотуш керек да.
мына келген карызды да эмне кылып атасыздар? Кооперативтерге бөлүп бериш керек, байларга бөлүп бериш керек. Ошондой кылып атасыздар. Ол туура эмес. Dünya жүзүндө эч ким малын мындай кылып бир дагы мал жай жок уже. Мындай эшек жайлоо жок уже. Эч жерде жок мындай эшек жайлоо. Бардыгын фермада багышат. Малды дагы, койду дагы, жылкыны дагы. Биякта болсо эмне болуп атат? Мына жерди карагыла. Жерди карагыла, жерди карагыла. Көзүң талыйт жерге. Наркы бетин көрө албайсың. Көзүң нуру жетпейт. Мына ушул жерлер бош жатат. Эмне себептен бош жатат? Себебинде жетекчилер жатып ичерлер, жетекчилер эч нерсе кылбайт. Жетекчилерге бар бер. Ошол эптеп бир жипте bir 5 жыл жипте жүрүп койсо, ошол малды bir 5-6 гектар жерди трансформация кылып сатып берсе, булардын максаты ошол. Жок, пикир кылып, мына жерге bir инвестиция тартайлы, bir адамдарды алып келели, мына талаларыбыз жатат, мынанда суубуз жатат, суу агып атат, кетип атат. Шарылган бойдон Тажикстанга түшүп кетет, же Кытайына кирип кетет, же дагы башка жака кетип калат. Неге пикир кылбайт биздин чоңдорубуз? Эмнеге пикир кылбайт? Өздөрүнө пикир кылып атат го. Мынаны алып кийсем, мынаны алып жесем, мынандай кылсам, баламы ояка окутсам деп баласына кам көргөндөй, мына элине да кам көрүш керек да. Бардык чоңдордун балдары за границада окуйт. Себеби дегенде ал жерде билим берет. Биздин балдарды эмне? Андай дипломдон башка эч нерсе бербеген вуздарды ачып койгон. Биздин балдарды уже андай алдап атышат булар. Эми айта берсе сөз көп. Мына жер жата берсинби? 30 жылдан бери жата, дагы жата берсинби? Кандай ойлонбойт биздин чоңдор? Андай ойлонбойт мына чоңдор, ойлонбойсуңар. Келип атасыңар, кетип атасыңар, для галочки келесиңер, для галочки сүйлөйсүңөр. Просто келип кеткен жөнөкөй эле бир жашооңор, мына Кубаныч акем айткандай, Канторбек Кубаныч айткандай, калп эле жашап атасыңар, эсилерчи. Калп эле иштеп атасыңар, калп эле бир дагы ушул кыргыз элиге бир жакшылык кылайын деп жүрбөй атасыңар силерчи. Жөн эле жүрөсүңөр да. Мындай жерлерде башка мамлекеттер издеп жүрөт. Ушундай жерлерди освоить этип, бар жокту отургузуп, бар жокту жасайбыз деп жүрүшөт. Жок, оларда мындай возможность жок. Бизде болсо андай болуп бесхозный болуп жатат. Билбейсин, эгеси ким? Калаганын жасап атат. Каласа мындай кылып алтын казат, каласа анандай кылып көмүр казат, калаганын жасап атат. Кана Кыргызстандын эли бул жердин ээси, хозяйыны. Ким буларга рухсат берди? Ким? Чоң энесинен калган кемби бул алтыны? Же көмүрдү ким рухсат берип атат мындай? Көмүрдү дагы, алтын дагы казышка. Какое они имеют право? Это достояние кыргызского народа. Это богатство кыргызского народа. А зачем какие-то люди, какая-то кучка ушуну эмне владеть этип калагандай калчап атышат? Жооп бере турган күн келет. Ким рухсат берсе, ал да жооп берет. Ким ушул жерде иштесе, ал да жооп берет. Бардыгы жооп берет. Убакыт сааты келет. Бул жөн эле мынандай кылып эле калагандай кылып жашап өтүп кетебиз деген бул ойлобогула. Керек болсо сөөгүңөрдү ошо көмүп койгон жерден казып алып, onu дагы эмне кылабыз? Кордойбуз керек болсо. Ошондой күнгө жеткиресиңер, өзүңөр ушундай кылып атып. Мына чоңдор, ойлоңгула силер. Элди ойлогула. Элди ойлогула. Силерди сладкий жизньиңерди түшүнүп атабыз эми. Бирок эл бар да. Эгерде иштей албасаңар кеткиле. Колуңардан келбейби? Мына ушул жерлерди освоить эткени колуңардан келбейби? Фантазияңар жетпейби? Кеткиле, жоголгула. Не отурасыңар у жерде? Эчтеме жасабасыңар. Сен мына руководитель болуп келдиңби? Сен ошол районду өстүрүшүң керек. Сен ошол айылды өстүрүшүң керек. Сен не кылып атасың? Эмне кылып атасың? Сен эч нерсе кылбай атасың. Сен просто барып келип жүрөсүң. Сен мектептин окуучусундай эле папка көтөрүп келип кетип атасың, эч нерсе кылбай атасың. Бул жерге сени эмне деп шайлады? Келет, кылат, жасайт деди да. Ничего подобного. Бардык райондордо бирдей. Бардык райондордо
Birдей жерлер жатат иштетилбей, элдер талаалап, тантырап кетишти, бар жок Москвага кетип атат. Ошактан келген акчаны эптеп күнүнө жеткирип эптеп жашап атышат элдер. Ачка канчасы жүрөт. Мындай семиз, ушундай элдин бардыгына иштей турган жерлер бош жатат. Эмне үчүн бош жатат мына жер? Эмне? Ушул жерге мисалы үчүн бардык ушул жерге мына ушул эле картага да, ушул картанын өзү 100 гектар. Ушул жерге малина эгип кой, же карагат эгип кой. Карагаттан мисалы үчүн 20 тоннадан ал, кана 2000 тонна карагат ал, сат Россияга. Канча миллиондогон киреше алып келесиң районго. Тура? Тура. Эмне үчүн ушундай кылып мына мурда Союз кезинде бардыгын чакырып келип эле урукту берип, көчөттү берип, эктирип, бирөөсүн кароолчу кылып, экинчисин сугатчы кылып, ушинтип эле айлыгын төлөп организовать эткен да ошон үчүн. Ошон үчүн организация, управление дейт буну. Управлять эте албасаң, организовать эте албасаң, эл менен тил табыша албасаң, кандай кылып сен начальник болуп жүрөсүң? Кандай кылып сен акимсиң? Сен кандай кылып айыл башчысың? Ойлонбойсуңбу, ойлонбойсуңбу? Бир дагы ушундай ой жүгүртүң жок сенин. Мына бардык ушул Кыргызстандагы акимдердин бардыгын иштен снимать этиш керек. Снимать этиш керек. Булар не профпригоден. Булар өзүнүн кесибин билбейт. Булар эч нерсе жасабайт. Мына 5 жылдан кийин дагы куттум ушул акыбал болот. Келе беребиз, биз кете беребиз, баг отургузла дейбиз, мына сууну карагыла. Кандай чоң суу агып атат, буну менен 1 миллион гектар жерди сугара турган суу агып атат. Жок. Аракет жок. Аракет вообще жок. Биздин чоңдордо только булардын психологиясында эптеп ушул чоң болуп дардайып жүрсөм, машинелерди бекер минсем, бекер бензинде жүрсөм, тойго чакырылсам, даңкайып жүрө берсем, ушул бир элим, жерим, бул мен бул жерге эмне турдум, ответственность жок. Эртеге мен Алланын астына барганда кантип суракка жооп беремин? Мен сени аким кылдым ошол районго. Мен сага ошондой мүмкүнчүлүк бердим, мен сага сууну агызып бердим, мен сага мына жерди бердим. Сен элди эмне ондай кылып тентиттиң деп кандай жооп берет? Ойлонбойбу? Чоңдор ойлонуш керек. Качангаcha ушинтип жүрө беребиз? Ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо болуп. Качангаcha бири-бирибизди алдап жүрө беребиз? Мына, ана пенсияга кошомун, пособияга кошомун, ана андай кыламын, нерге шаар курамын, интемин деп отуруп, не? Ошондо бири-бирибизди алдап жүрө беребизби? Кандай болуп калат онда? Мына ушул жерлер бош жата берсе, эртеге дагы бир бети жуубаган бирөөлөр келип бастырып келип тартып койсо эмне кылабыз? Ушул жерди освоить этиш керек. Ушул жерден чыккан бардык азык оокаттарды өзүбүз жеп, өзүбүздүн экономикабызды көтөрүп, бадавлат, бакубат мамлекет болушубуз керекпи? Акыры же жөн эле жүрө беребизби? Мына талааларды карагыла. Кем ушуга пикир кылыш керек? Кем кылыш керек? Айлыгын алып атасың, служебный машинада жүрүп атасың, самолетко билетиңди алып берип атат бекер, бар жогуң бекер, сен пикир кылбай эмне? Мен пикир кыламбы? Ойлонбойсуңбу, аким? Аким, ойлонбойсуңбу? Мына ушул жерлерди иштеткени аракет кылбайсыңбы? Кичине болсо дагы бир башыңды иштетпейсиңби? Мындай посту сага берди. Мына колуңда 100 миңден 400 миң, 500 миңге чейин адамды башкарып атасың. Ушулардын бардыгын топтоп, келгиле элим, мындай кылайлы, мынанча жылдан бери эмнеде ушундай болуп атат, десек болбойбу? Жок. Андай кылбайт да, эл канчалык аракет кылып атат, жасайын деп. Жок. Же жерди бербейт, же сууду бербейт. Наоборот, ошол акимдер, наоборот, ошол айыл башчылар бут тосуп атат, кадимкидей бут тосуп атат. Себеби дегенде булар не? Булардан акылдуу чыга турган болсо, иштен айдалып кетет. Булардан акылдуу чыга турган болсо, бул сен акмак эч нерсе кылбай эле жүргөн турбайсыңбы деп, бул эртеге сөз алам деп, ушинтип эч нерсе жасабай жүрөт да. Жасатпайт дагы. Мына просто человеческий фактор. Акмак акимдер, акмак айыл башчылар ушуну кылып атышат да. Мына карагыла, 30 жылдан бери ушул акыбал, 30 жылдан бери канча аким келди? Канча аким келди, канча 1000, 100 миң деген чиновниктер жүрүп кетти.
бирөөсүнүн дагы бир жүрөгүнө бир ушундай Алла субханала таала ушул бир пикир бербеди да, ушул жерди кылайлы, мындай кылайлы, мындай кылайлы. Жок. Бардыгы эле каяктагы ордендерди тагып алышты. Манас орденин, дагы эмне орденин, Бакай орденин, ондой орден, bunday орден бардыгы. Эмне кылганыңа сен орден тагып атасың? Эмне кылганыңа сен ошондой чоң пенсия алып атасың? Сен наоборот, сен соттош керек. Сен чоңду соттоп туруп, сен ошол алган айлыгың, пенсияң бар жоғын тартып алыш керек сенен кайрадан. Мамлекет. Башка мамлекеттерде ушундай эле жасайт экен. А биздики кыргыздыкы майли болуптур, тим койчу, болуптурчу. Мейличи, тим койчу. Жердешим болот, тууганым болот, анан бөлөм болот, тезден болот, жеңем болот деп отуруп шумалга келдик. Ана өзгөрүү жок, өзгөрүү ноль. Ноль, өзгөрүү ноль. Вообще өзгөрүү жок. Жалаң баш оору. Кыргызга баш ооруну ким создавать этип атат? Ошол чоңдор да. Ошол чоңдор создавать этип атат. Башка эч ким создавать этпейт бизге. Ушундай. Каяктагы бир иштебеген мыйзамдарды киргизип таштаган. Азыр мына адамдар бак кылам десе жер ала албай жүрөт. Себеби дегенде, onu алыш үчүн деген булардыга выгодный бир предложение болуш керек да, от которого они не могут отказаться. А такое предложение простой садовник он не может дать, потому что у него денег нету, чтобы они не отказались от него. Вот лежит земля, никому не нужная. Даже что сказать? Бул жакшы эмес. Бул жакшы эмес. Туугандарым, мына ойлонойлу. Жалпы кыргыз эли ойлонуш керек. Мындай жерлер Кыргызстанда миллиондоп саналат, миллиондоп. Мына ушул жерлерди кана эми бардыгыбыз биригип, мына БЧК каналынын 30 адыр каналды биздин ата-энелерибиз ошол кол менен эле казган, тачкалар менен эле каптарга салып, ташып, казып бар жокто жасаган. Азыр болсо Кудайга шүгүр, кандай техникалар келди. Бул жагынан салып берсең, нарагынан тешип чыга турган техникалар келди. О, иштетпейбизби ошолорду? Эмне кармап отурабыз? Мына МЧСтин техникалары эмне турат? Мына Кумтөрдө турган канча буровой установкалар турат? Мына Кыргыз нефтиде канча буровой установкалар турат? Ошолорду иштетпейбизби? Мына элге суу чыгарып берип, жакшы иштерди кылсак болот го, туурабы? Жок. Жок, биздикилер оозун курук чөп менен арчып тура берет. Жок деп. Даже нормальный өзүбүздүн көчөтүбүз жок экен. Кандай башчылар кандай уялбайт, уялбай, мен ушундай башчы болуп турсам, колуман келип турса, кантип ушул обыкновенный көчөттү мен башка мамлекеттен ошону өзүмө импорттоп алып келем деп ойлонбойбу? Мына жерби силерге мына көрүп алгыла, жерби? Көзүң жетпейт. Нарагына, берагына мына жерлерди карагыла. Мына туугандар. Мына жерди карагыла. Кеткен эле жерди. Жер. Каякты карасаң бош жаткан жер. Мына 16 мүнөт тартыпмын. 100 менен келейдабыз, элестетип көргүлө. Канча километр жер бош жатат. Дагы канча жатат бул жерлер бош. Мына карагыла. Кандай эбегейсиз жер жатат. Ай туугандарым, бардыңыздар жеке өзүммүн дебей, жалпы Кыргызстан деген ой алып келгиле өзүңөргө. Жеке турмушубузду Кудайга шүгүр жашап алдык. Жедик, иштик. Азыр Кыргызым үчүн аракет кылайлы. Тазалык үчүн. Таза коом үчүн аракет кылайлы. Караңыздар, жерлерди. Жайылып жатат. Канча 1000 километрлик пастбищаларыбыз жатат. Кана эми ушул жерге бир жакшы фикир кылып, айыл чарба менен эле Кыргызстан айыл чарба менен эле көтөрүлүп кетсек болот. Голландия кандай жашап атат?
Нидерланды. Демесем, олардың жері мына Чүй облысының жерінчеле жер екен. Мына ошол жерден жылыға 120 миллиард долларлық майда чүйдө сатып атышат. А біз болса кандай майы чыккан жерибизди иштете албай бардыгыбыз мигрант болуп кеттик. Азыр кичинекей эле кыздардан сурасаң, не кылгың келет, не болосуң сен? Кыргызстанда уже эч нерсе жок дейт. Кыргызстан уже келечеги жок деп ошолор сүйлөп атат. Кичинекей акылы жок кыздар сүйлөп атат. Чоң кишилер уже вообще эле уже айтып койгон да. А ошону кайра элдерге надежда бериш үчүн не кылыш керек? Не кылыш керек? Иштеш керек, иштеш керек. Тыным жок, иштеш керек. Элдин бардыгы чыгып, жерге пикир кылыш керек. Хозяин болушубуз керек өзүбүздүн жерлерибизге. Мына карагыла, кандай эбегейсиз жер жатат. Бардыгыңыздарды туугандар баг отургузууга чакырамын. Кыргызстандын келечеги бул багбанчылык. Мына ушул жерлердин бардыгына, ушул мен айткан 2 миллион гектар жерге 3 миллиард дарак отургузуп алсак, Кудай кааласа. Мына ошондо анан кийин биз жыл сайын жаңыдан бирден шаар салып турабыз. Жыл сайын бардык биздин ичибиздеги бардык проблемаларды биз чечип турабыз. Мына туугандар. 400 гектар жерде 4 эчки деген мына карагыла канча гектар жерде мал жүрөт, болду. Калганы бош. Бул малдардын бардыгын фермада багыш керек. Бул малдардын бардыгын стационарга тургузуш керек. Малдардын породаларын өзгөртүш керек. Мына ушул жерлерге өзүбүз көчөткана кыла турган болсок, ушул жерде өсө турган, суукту көтөрө турган, ысыкты көтөрө турган, кургакчылыкты көтөрө турган көчөттөрдү чыгарып туруп, өзүбүз отургузуп, мына ошонун мөмөсүн өзүбүз жейбиз, ашканын сатабыз. Тамак аш коопсуздугу болот. Мына ошон үчүн акимдерди тандаганда, жөн эле эме жергиликтүү эл колдойт экен. Же болсо эртеге шайлоодо мага добуш алып берет экен деген бир баягындай акылсыздык менен шайлабай, акимдерди шайлаганда бул эртеге иштейт менеджерде ошентип выбирать этишибиз керек эл. Келген акимди деген конкурстан өткөрүш керек. Эмне буга чейин канча жерди көктөндүргөн. Аким деген бул айыл-чарбачы болуш керек. Аким деген саясатчы болбош керек. Аким деген башка ушул бир профессиянын ээси болбош керек. Аким деген филолог болбош керек бул. Ошо тил менен эле бар жокту орокту оруп, бар жокту жасай бере турган эмес, наоборот, иштемчил, производственный. Ошондой адам болуш керек. Мына карагыла жерлерди. Мына жатат жерлер. Дагы эле ошол бойдон келе айтабыз. Мына жерлерди карагыла. Ассаламу алейкум туугандар, аман болуңуздар.